Негізгі мәселе мына пандемия чындап 2020 жылы ешкім еске алған емес, ешбір ишкер еске алған емес. Мысалы, ошол эле жалпы республика боюнча бюджеттин көпчүлүк бөлүгү бул салыктын бюджети бул салыктын эсебинен түзүлөт да. Салык ким төлөйт? Салыкты жеке ишкерлер төлөйт. Мисалы, Ош шаарынын мен айтып аткан жанагы 1 миллиард 334 миллион сомдун 85% тегерегиндеги акча бул салык менен келиш керек болчу да. Негизги салык төлөгөндөрдүн жумушу жок болгондуктан бул конечно, жанакы толбой калышы толук мүмкүн да. Андан дагы көп болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүн учурдун талабы ушул. Кандай кылганда биздин жанакы айрыкча чакан жана орто бизнестеги өкүлдөргө алардын жумушун жандандырабыз, канчалык мамлекет жактан жеңилдиктерди карап беребиз, аларга кандай мамлекет компромисске барат, ошол маселени негизги маселе катары карашыбыз керек да. Ири компаниялар өзлөрүнүн жолун табышы мүмкүн, анткени аларда резервный фонддору бар, алардын запастары бар, же болбосо башка альтернативный жолдору бар. Именно мына чакан орто жана бизнес, айрыкча мына региондордо, Ош шаарында чакан жана орто бизнестен турат да негизги бюджеттин көлөмүчү. Ошондуктан ошол маселе негизги орчундуу маселе болуп турат да бүгүнкү күндө.